Bir adam жумуш сурап bir чоң компанияга барат. Пол жууш үчүн эле. Ошого дагы бир канча экзамендерди кылат. Иш бере турган адам бир канча экзамендерди кылып олтуруп, аягында ишке алындыңыз дейт. Макулунда алынып сүйүнүп деп эми чыгып кете турган учурда жымайыл почтаңызды берип коюңуз. Жок, андай нерсени билбейм мен. Кантип азыр 21 кылымдын талабы билип туруп, 21 кылымда жашап туруп кантип билбейсиз дейт. Жок, мен билбейт экенмин. Анда siz işe alınmayısınız. Siz eski adamın aradan ekensiz de bana getirip jibерет. Бул бирок кайга түшүп калган жок. Чөнтөгүндө бардык акчасын чогултуп $2 ошого барып мөмө жемиш алды. Мөмө жемиш сатышты баштады. Кечке жакын $4 болуп калды. Ошентип соода кылып, ошол чөлкөмдөгү бир бай бизнесмендерден болуп калды. Күндөр өтөт экен, өзү сыяктуу бир күчтүү бизнесмен менен жолугуп, сүйлөшүп, олтуруп, бир чоң келишимге кол коюшат. Анан баягы шериги email почтаңызды бериңиз деп сурайт. Менде Gmail почта жок, билбейм дейт. Кантип эле ушундай чоң ишти кылып жаткан адам, ушундай күчтүү бизнесмен, Gmail почтаңыз болбосо, email почтаңыз болбосо. Баягы адам, эгер Gmail почтамды билгенимде болгондо, мен азыр пол жууп жүргөн болот элем бир компанияда дейт да. Чындыгында урматтуу мусулман ханым, аракет кылышыбыз керек. Жашоодо мүмкүнчүлүктөр көп, шанстар көп, бардыгы мусулмандар үчүн аракет кылышыбыз керек.